Адамзат жаратқанға емес, жарандарға сыйынып, құдайсыздықтың тұңғиығына белінен батып, өзінің ымырқай қызын тирүйлөй көміп, эми ғана маңқұрт болорды. Мейримдүү Аллах өзінің ең ақырқы данышман елчісін сабатсыздарға мұғалим қатары жөнөтіп, біз сені аламдарға ырайым қатары ғана жөнөттік. Андықтан сен ең жоғырқы мүнөз есісін деп, аны аламдарға даңазалай жар салды. Мойнына жүктөлгөн аманатты жеткирүүдө көркөм мүнөз ең биринчи себеп екенин далилдеп, пайгамбарыбыз мен жакшы мүнөздөрдү ең жогорку деңгээлге жеткирүү үчүн гана жиберилген пайгамбармын деди. Эмесе урматтуу көркөм мүнөз асыл зат пайгамбардын 21 кылымдагы үммөттөрү. Пайгамбарыбызга болгон биздин бүгүнкү сүйүүбүз сахабалардын ага болгон сүйүүсүнө теңгелер бекен. Чынчыл атка конгон Абу Бакырдын пайгамбарга болгон сүйүүсүн өз оозунан угуп көрүңүзчү. Мекке кайрадан мусулмандардын колуна кайтарылып жаткан кезеде Абу Бакыр нибак сокур болуп калган атасы Абу Кахафаны пайгамбардын берекелүү колдорун кармап учураштыруу, исламга киргизүү үчүн жетелеп келгенде, "О Абу Бакыр, карыяны кыйнапсыз да, атаңыздын алдына биз барсак болбойт беле" деп пайгамбар өзүнүн жөнөкөйлүүлүгүн көрсөттү. Анда Абу Бакыр, "Жок, о Алланын элчиси, biz кандай гана абалда болбойлу, сиздин алдыңызга келгенге милдеттүүбүз" деп сый урмат көрсөттү. Атасы исламды кабыл алганына айланадагылардын баары кубанышса, Абу Бакыр көз жашын мөлт эттире коюлтуп ыйлап жатканын көргөн сахабалар, "Атаңыз исламга кирип, өз денесин тозоктон куткарганына кубанбастан ыйлаганыңызга түшүнбөй турабыз" дешти. Анда Абу Бакыр, "Бүгүн атамдын ордунда пайгамбардын берекелүү колун кармап исламга кирген киши менин атам эмес, анын өз абасы Абу Талиб болсо, Алланын элчиси да түйүнбөйт беле" деп жооп берди. "О Абу Бакыр, атаңыздын исламга киргендеги кубанычыңыздан да пайгамбардын кубанычын жогору койгон сизден Аллах ыраазы болсун. О замандаш, үй бүлөңүз менен тынч, эсен-аман олтуруп, дасторконуңузга түрдүү тамак ашты толтура коюп жасалгалап, курсагыңыз тойгуча жеп, анан токчулуктун белгиси дегенсип улам кекилип жатканыңызда, аяртынан ай жаңырса да, моорусунан түтүн чыкпай, курсагына 2-3 гана курма жеп, өзөгүн карандай гана суу менен өлдөп, жашоосун өткөргөн пайгамбарыбызды эстеп, эч кур дегенде аны аяп, көзүңүз өлдөнүп, бир тоголок көз жаш чыкты беле? Кара жанды кар жүрүп, байлыктын кулу, мансаптын күңү болуп, ыймандан кедей, жакыр болуп аксап, өз сүйүүсүн убактылуу дүнүйөгө, тарбиясы тайкы болсо, кыяматта өз жакасына асылар жубайы менен перзенттерине арнаган замандашыма, балким төмөндөгү Hazreti Umardын пайгамбарыбыз менен болгон окуясы сабак болор. Bir günü men sahabalarga koşulup пайгамбар менен жолда бараткам. Пайгамбарыбыз мени колумдан кармап жетелегенсип басып калды. Кубанганымдан, "О Алланын элчиси, мен сизди жакшы көрөм" деп жибердим. Анда пайгамбар, "Мени атенеңден, үй бүлөңдөн, байлыгыңдан да артыгыраак жакшы көрөсүңбү" деди. Мен баарына "Ооба" деп жооп айттым. Аягында, "Өзүңдөн да артыгыраак жакшы көрө аласыңбы" дегенде, мен "Жок, о Алланын элчиси, мен өзүмдү жакшы көрөм да" десем, пайгамбар колумду кое берип, "Мени өзүңдөн да артыгыраак жакшы көрмөйүнчө, ыйманың эч качан толо болбойт" деди. Мен бир саамга ойлонуп, өзүмө өзүм, "О Умар, кыяматта сен өзүңө көбүрөөк муктаж болосуңбу, же пайгамбаргабы" деп суроо артынан суроо жаадырдым. Кече эле Алланы тааныбай адашып жүргөнүңдө, тозок аңгегинен
beyiş joluna seni paygамbar жетелеп чыкпады беле деп өзүмдү өзүм жемелеп ордумдан турдум да пайгамбардын алдына чуркап келип мен сизди өзүмдөн да артыгыраак жакшы көрөм десем мына эми гана ыйманың толо болду деп кайра кайталап жүзүн кубаныч нуру аралады. Адеп ахлагыбыздын тайкылыгынан ортобуздагы ынтымактын ыдыраганынан пайдаланып дин душмандары булардын пайгамбар ушундай болчу да деп аны карикатура кылып мыскылдаса деле жүрөгүбүз бир тус этпей бирде чыгышты бирде батышты карап эч бир нерсе укпагансып пайгамбардан таптакыр алыстап анын тарабын неге талаша албадык? Бүгүн мынтип алыстасак эртең ахиретте Аллахтын да пайгамбардын да мээри менен алыс калып каларыңызды унуткан жоксузбу? Жүрөк жылытаарлык белектерге ээ болбосок да пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүздүн айынан эртең ахиретте аны менен бейиште бирге болуу биз үчүн унутулгус жетерлик белек деп билебиз. Замандаш биздеги кайсы жол менен баратабыз? Пайгамбар баскан чыйыр мененби? Же пайгамбар тыйган жол мененби? Пайгамбарың ким деп сураса билбейм деп ийинин куушурган өспүрүм күнөөлүүбү? Же өз пайгамбарынан кабарсыз жашап перзенттерине аны тааныта албаган ата эне күнөөлүүбү? Жогоруда баяндалгандай пайгамбарга болгон сахабалардын сүйүүсү сизге жетерлик мисал болуп бере алдыбы деп собол таштагым келди. Ооба деп жооп бериңчи бейиши болгур. Албетте мен пайгамбарды жакшы көрөм деп колуңузду жүрөгүңүзгө коюп айтыңызчы. Эгерде сизге азырла айтып өткөн окуялар таасир этпесе, анда балким төмөнкү окуя сизди пайгамбар жөнүндө ойлонтуп, аны сүйүүгө чакырар. Пайгамбарыбыз өз мечитинде минбар курулганга чейин аны арттагы сахабаларды көрүп туруу максатта жердеги курма дарагынын дөңгөчүнө чыгып кайрылуу жасачу. Сахабалар пайгамбарга минбар жасап беришти. Бир күнү пайгамбар түз эле минбарга келип эми гана сөз баштаарда пайгамбардан алыс калганына кайгырып өксүп ыйлаган курма дарагынын дөңгөчүнүн ыйын угуп калдык дейт сахабалар. Пайгамбар аны угаары менен дароо минбардан түшүп дөңгөчтүн жанына келди да аны берекелүү колдору менен сылап ушул жерге көмүлүп бейиште мени менен бирге болууга ыраазысыңбы дегенде дөңгөч ыйын дароо токтотту. Бирок катуу ыйлаган дөңгөч көпкө чейин өпкөлөп турганын сахабалар эскеришет. Бир тууганым, эмне? Биз пайгамбарды сүйүүдө дөңгөччөлүк жокпузбу? Дөңгөч го пайгамбардан 5-6 кадам алыс калганына ыйлаган эле. Жүрөксүз дөңгөч пайгамбарды сүйүп, ага болгон сүйүүнүн аягы бейиш менен бүтөөрүн билип, көзү болбосо да ыйласа, жүрөгү менен көзү бар адамзаттын пайгамбарды сүйө албай, же андан алыс калганына ыйлай албай жүргөн бир тууганыңар үчүн Алладан сүйүү тилеп ыйлагылачы. Тозок азабынан корккон Умар, аттиңай, Абу Бакырдын көкүрөгүндөгү бир түк кыл болуп калсамчы деп айткандай, мен үчүн да бүгүн аттиң арман, дагы арман, эч кур десе пайгамбар сылаган ошол дөңгөчтүн кабыгы болсом гана. Пайгамбар бул дүйнө менен коштошоордон 5-6 күн мурда сахабалары менен Ухуддагы шейит болгон сахабаларын зыярат кылып келе жатып, жолдо адаттагыдан башкача ыйлап калды. Сахабалар анын ыйлаганынын себебин сурашканда, мен бир туугандарымды көрүүнү аябай сагындым деди. Анда сахабалар, биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспизби деп сурашканда, пайгамбар, жок, силер менин замандаш сахабаларымсыңар. Ал эми бир туугандарым жарык дүйнөгө али келишелек деди. Алар алигиче жарык дүйнөгө келишелек болсо, сиз аларды кантип тааныйсыз? О Алланын элчиси дешти сахабалар. Анда пайгамбар баары тегиз капкара болгон үйүр ичинен өзүнүн ак кашка болгон атын таанып алган кишидей эле мен да өз бир туугандарымды daarat алгандары себептүү
alardı köpçülüktün içinin mаңдайындағы nurunan dana tanıp alamın dedi. O Allah'ın elçisi, biz sizdi çün yüreğimiz menen süyöbüz. Biz de sizdi ayabay sagındık. Biz sizge çeksiz kusa bolduk. Sizge bolgan sagınычыбызды tömönkü sözдөр menen dalilde alabız. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulallah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu was-salamu aleyke ya hayra halqillah.